Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Биз азыр могул жогорудан интернационал же болбосо ОЧУ деп аталган интернационал айылынан түшүп келип баякы анклавда бир канча айылдар анклавда калуу коркунучу бар деген жерде турабыз. Могул биздин жол могул көпүрөгө келгенде асфальт жол бүтөт. Андан бул жагы мондай аябай бузулган таштак жол. Буну даже жанагы грейдер салып сүрдүрүп коюуга болбойт. Анткени бул жер бүгүнкү күндө талаштуу делген сыяктуу бир макамы дагы мен так маалыматым жок. Ушундай талаштуу делген жерде турат. Мына ушул жол тиги көпүрөнү көрүп атасыздар. Ошол көпүрө аркы өйүздөгү Максат, Эски ОЧУ, Бешкент, Маргун, Арка, Достук, Жаштык айылдарын бириктирүүчү биздин бул жактагы өзүбүздүн өлкө менен бириктирип туручу жападан жалгыз жол ушул көпүрө. Анан бул көпүрөнүн турган жери могул чукур жерлер бүгүнкү күндө кандайдыр себептер менен Тажикстандыкы болуп, мына Тажикстандын жарандары иштеп атат. Бул жер кыргыздык эле болчу деген далилдерди азыр мен ушул жерде аксакалга жолуктум. Гайпов Аксакал аба бул жерде могул насосный станцияда 39 жыл эмгектенген экен. Андан кийин Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ушул жол өткөн жана көпүрө салынган, тиги көпүрө салынып турган жерди баякы менчиктештирүү мыйзамынын программасынын негизинде ушул жерди жол өтүп турган 50 сотук жерди менчиктештирип сатып алган экен биздин өзүбүздүн өкмөттөн. Андан кийин ушул жолду куруу үчүн абадан 20 сотукун өкмөт сатып алган экен. Туурабы? Биздин өкмөт сатып алган. Аба ошондо ушул нерсе боюнча кененирээк маалымат берсеңиз биздин көрөрмандар үчүн. Bu yerde birinci yol düşer muhalda mene 20 sortuk yerimdi, 5 komünatalı üyümdü. Anan son üyüm o yolun ortasında kalgan. O Kladovka tartı, o oldu da. Sonunda 170 tüp darağım var ede. Şu 170 tüp darağımda esepte ve bunlar 1 milyon 47 bin akçanı verip bana. O sonra men yolda kaytadan daha jangeldaşı darağımın akçasını verip toz konumda bana kepildi kat verip Murungu Hükümet Süleyman'ım. Anan o internasyonel ayıldan 30 sotuk jangaklardan bana neme bergen kepildik katka yer verdi. O bir ay ötmesden o ketip kaldı. Hazır endi bana uyagam keçilbet, biyagam keçilbet. 2014 ben 2006'dan bir ağa nalik tölemin, 2014'ten bir ağa vapşele bir ağa basbayımızdan bir zakotan mal bayımız, daraktarımızı bana tacikler kesip alıp ağzım bana malığa şeyin bağı oturar şeyde bana ağzım bizim vayenlilerden bilse gerek, çoğunlardan bilse gerek. Ben olayım, mikrofonu ver. Ава siz bul жерди биздин өкмөттөн менчиктештирип алып, анан кайра биздин өкмөткө 20 сотукун саткан экенсиз. 30 сотук эмне болду ошондо? 30 сотугу тура сайда. Азыр бул кызыл китеби менен налыгын şu күнгө чейин төлөп жатам мен. Налогун, салыгын сиз төлөп атсаңыз, бул жерде азыр көпүрөнүн эки жагында тең, ошол сиздин үйүңүз болгон жерлерде Тажикстандын жарандары дыйканчылык кылып ошолор пайдаланып жүрөт го. Кантип бул аларга өтүп кетип калды? Тажикстандыктар пайдаланып калды бул жерде. Жок, ол агрегиянын yani içinde тажиктер кирген жок. O эки жанындагы жер, о машинанын ичи 50 сот. Ana şu korgonun içi. Жерлер бүт эле тажиктер пайдаланып атпайбы? Пайдаланып атат, onu кантип келишкен, onu билбейбиz неkin. Бул мен билгенден бияга тажиктер егетти. Arenda alıp ege, başka alıp ege, endi onu nekin ayta albayım men. Nekin birok o şu Moskva ki, ha? Hazır o mana şehir bir marta buzulgan. Buzulganda tacikler bizden çoğunlar kelgende kaçat etti. Ondan keyin ele bir ekta
Melek. Gosregistrden adam gelip bular mene süйлöşkenden keyin ele bular dağın 3 yıl yattı bek. 3 yıldan keyin dağın egi oldu. Bilbeyim men ol kanday bular aldırıp koydu. Lekin o ana şu Moskva çeyin bizge qarasa o su ötken o kuğurga çeyin. Урматтуу мекендештер, могул көпүрөнү көрүп турасыздар. Ылдыйдагы көпүрөнү. Ошонун артында Тажикстандын посту турат, көрүнүп. Баягы асман түстө кичинекей буткалар көрүнүп турат. Ошол Тажикстандын чек ара посту. Анан азыр абанын айтышы боюнча могул көпүрө өткөн жол мына ак машина кетип атат Ылдыйда. Ошол жер, анын жанында бутка турат. Ошол жерде 5 комната үйүм бар эле дейт. Ошол жерде 50 сотук жерим бар эле дейт. Ошону биздин өкмөт ошол жолду куруу үчүн, могу жолду өткөрүү үчүн менден сатып алган дейт. Анын ордуна дейт башка жогору жактан жер берген дейт, интернационал айылынан. Бирок кийинчерээк ал берген жеринен дагы жол өтүп, ушундай бир абанын көйгөйү бар экен. Албетте бул ар бир биздин жарандын укугун коргоп, анын жеке мүлкүн сөзсүз өзүнө өкмөт өзүндө болуусун өкмөт тарап камсыздашы керек. Аны тартып алып, аяктан алып, бияктан алып, жок кылып жиберүү болгондо дагы өкмөт тарабынан такыр бул мүмкүн эмес. Мени ойлондурган нерсе аба көбүрөөк. Ушул сиздин менчигиңиз болгон, мындайча айтканда Кыргызстандын менчиги болбосо, бул жерди сизге сата албайт, менчиктештирип бере албайт болчу да, туурабы? Баягы менчиктештирүү учурунда Кыргызстандын жерлери гана кыргыз жарандарына берилген да, туурабы? Туура, бул жерде менин жерим болуп, мына канча миллиондогон машиналар өтүп атат, канча Кыргызстандын жүгү кетип атат. Буну ойлобой азыр мага эч кандай жардам берген жок. Мисалы, мен же келиндерим пособие албайт, же бир сом бүйөттөн пайда албайбыз. Ошонча жылдан бери биздин неме бул эттен огороддон ала турган чыгымыбызды ким төлөйт? Кантип неме кылып берет бизге? Урматтуу мекендештер, аба азыр негизинен өзүнүн ошол жери жөнүндө маселени айтып атат. Биз азыр ошол көпүрөнүн үстүндө, көпүрөдөн чыккан жерде туруп, ошол абанын баягы жеринин үстүндө съемка кылалы десек, ар жактагы иштеп аткан Тажикстандын жарандары ошол жолдун аркы бетинде иштеп аткан. Берки бети деле, аркы бети деле ошол тажикстандыктар бүгүн пайдаланып атыптыр бул сулуу жерлерди. Ошолор телефон чалып баштаганда аркы посттогулар азыр 2 мүнөткө калбай келет, чыгып кетели, баягы конфликт болуп кетпесин чек арада дагы дегенден бул жака дөңгө чыгып алып съемка кылып атабыз. Бул жерде мындай ойлончу маселе, кантип ушул жерлерди тажикстандыктар бүгүн пайдаланып атат. Мына Тажикстан жарандары булар, Ылдыйдагылар. Кыргыздын жерин тажикстандыктар кантип пайдаланып атат? Эмнеге пайдаланып атат? Эмнеге биз өзүбүздүн жолдо ошол көпүрөдөн өткөн жерде өзүбүз токтой албайбыз? Эмнеге мынантип жаман жол менен каттап атабыз? Эмнеге биз ремонт кыла албайбыз жолубузду? Могул канал, жана мен айткан Адырдын түбүнөн өткөн канал могул. Бул Тажикстанга кетет экен, бул канал. Биз асфальт жолубузду ушуга чейин эле жасаганбыз да, мына көрүп атасыздарбы? Могул көпүрөнүн аркы башына чейин гана асфальт келген. Бул канал Тажикстанга кеткен канал. Ушул жерден могул жак, могул таштак жол, мына машиналар кетип атат. Барып көпүрөнү айланып, могул үйлөр бүгүнкү күндө кандайдыр жолдор менен Тажикстандын жарандарыныкы дейт, могул дөңдө. Кыргызстандын чек ара посту бар дагы. Көрүнүп турат желегибиз. Ошонун ары Кыргызстан эсептелип асфальт жол ар жагына уланат. Могул жерде биз жолун дагы ремонт кыла албайбыз. Жерин дагы Тажикстан пайдаланат. Эмне үчүн? Эгер бул нерсе аренда болсо, бул жер, анда эмнеге Тажикстандын солдаттары, аскерлери бул жерлерди кайтарып, бул жер эле эмес, бул жерден 2 километр жогорудагы жанакы дамбага чейин барып Тажикстандын аскерлери кайтарып атат? Эмнеге? Посттон бул жака өтүп атышат. Бул жер Кыргызстандык экенин азыр аба айтып атат. Бул жер Кыргызстандыкы болгон, мен ошо менчиктештирүүдү алганмын. Анан кийинчерээк эле кандайдыр жолдор менен бул жерде тажикстандыктар пайдалана баштады. Мен 20 сотук ушул жолду өткөрүү үчүн 20 сотук жеримди сатып алган. Бирок
30 сотық үчүн жогорудан жер берген, ал жака дагы жол түшкөн дейт. Бул эми абанын жеке маселеси, албетте бундагы сөзсүз териштириш керек, караш керек, эч бир жаранды күйдүрбөш керек, эч бир адамдын бир тыйын акысын же болбосо бир сантиметр мүлкүн, жерин тартып алып коюуга, аны күйдүрүп коюуга акысы жок. Бийликтин дагы башканын дагы. Бул жерде бийликтен мен өтө талап кылуу менен кайрылат элем. Могул жерди сөзсүз териштириңиздер. Себеби могул жер, могул тажиктер кенен пайдаланып баштаптыр уже. Пайдаланып эртең булар курулмаларды куруп бул жерде бүт Тажикстан кылып алган болсо, биздин бир канча айылдар анклавда калып калат. Ошон үчүн кайдыгер болбой, бул жактарга келип, жөн эле сүмөлөк кайнатып же башка кылып ойноп күлүп эле кетип калбай, бул жака келгенде ушул сыяктуу маселелерди чечип, могу тажикстандыктарды өзүнүн аймагына, өзүнүн территориясына кайтарып түшүрүп, могул жерлерди өзүбүздүн жери жок, кыйналып аткан, суулуу жерлери жок, кыйналып жашап аткан ушул Лейлектин баягы чек ара коргоочу элине кайтарып берсеңиздер, аябай чоң сооп иш дагы кылат элеңиздер, элдин батасын, рахматын алат элеңиздер, аброюңуздар өсөт эле бир аз. Ошол силерге чыныгы баягы пиар болот эле, эч кандай акча кетпеген, чыныгы Кыргызстан үчүн, келечектеги өлкөбүздүн бүтүндүгү үчүн чоң кошкон салымыңыздар болот эле. Ошон үчүн азыр колуңуздарда бийлик турганда бир аз эл үчүн кызмат кылып, ушул сыяктуу маселелерди чечип коюңуздар. Бул менин оюмча өтө коркунучтуу маселе. Сууну бизден алат экен, макул алсын, албасын деген эч ким жок. Ала берсин, иче берсин, бул Кудай берип аткан суу. Бирок мынтип армиясы менен келип, бизди элге коркунуч жаратып, болгондо да позицияларды талашып, биздин ошол элдин, айылдын деңгээлине чейин көтөрүлүп чыгып, армиясын көтөрүп чыгып эмес, жөн эле ошол сууну бурчу, сууну контролдоочу контролерлору келип, суусун карап, пайдалана берсин. Чек арадан паспортун көрсөтүп өтүп, чек ара посту дөңгө коюп койбой, ылдыйга алып түшүп, ошолордун чек арасынын маңдайына биздин мына жолдон эл өтүп аткан, кыргызстандыктар өтүп аткан жолдун аркы жагына посту коюп койсоңуздар, менин оюмча коопсуздук мындай жогорку деңгээлде болот эле. Бул жерде ошондо ким биздин өтүп аткан элди, бул жерде бир канча азыр 100 миңдеген адамдар өтөт бул жерде. Ошолордун коопсуздугуна ким кепилдик бере алат? Чек ара посту тиги жогоруда дөңдө турса, ал жерге чейин канча? 1 километрдей, могул биз кооптуу жерден өтөт экенбиз. Бул келечек үчүн дагы, азыр адам өмүрү үчүн дагы аябай чоң коркунуч, кооп жаратат. Ушул сыяктуу маселелерди чечип берсеңиздер. Гайыпов Ахмат абабыздын сөзүн уктуңуздар, абага дагы сөзсүз жардам бериңиздер деп суранып кетем. Бул албетте абаны дагы түшүнүп турам. Азыр баягы жерин сатып алган, өкмөттөн 39 жыл мээнет кылып, анын артынан жанындагы акчасын төлөп сатып алган жерин бүгүнкү күндө мындай орду жок болуп калып атат экен. Ал жерди бүгүнкү күндө биздин ушул жергиликтүү өкмөт Тажикстанга арендага берген деп бирөөсү айтат, бирөөсү дагы башка дейт, сатып үрген дейт. Кыскасы ушинтип бул жер Тажикстанга айланып кетип атыптыр. Бул маселе сөзсүз каралчу маселе экен. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, бар болуңуздар, Аллахка аманат.